Алдыбызда абдан чоң элибиз үчүн чоң сыноо турат. Анткени элибиз өзүнүн келечектеги башчысын, ажоосун шайлап алган атабыз. Ошондо мен элибизден өтүнөт элем. Ошо жүрөгү менен сезип, акылы менен калчап, терең ойлонуп, бир жакшы чечимге келсе деп. Мен тандоом ушу Сооронбай Шарипович Жээнбеков. А кишинин кийинки мурунку жылдарын айтпаганда дагы Ош коогалыгында жасаган эмгегин башкаларын айтпаганда дагы акыркы ушул мамлекетте иштеп турган 2 жыл, 3 жыл аралыгында өзгөчө акыркы жылдары ушундай жөнөкөйлүгү менен сөздү көп эмес, иштин көп жасаганы менен мага жагат да. Ушундай жөнөкөй анан элдин көйгөйүн чечкенге аракет кылган, тынбай иштеген. Мен ойлойм, айткан, берген убадасын, программасындагы көп маселелерди айтылып атат. Элдин турмуш жыргалчылыгын оңдойм, жолдун маселеси, светтин маселеси, башка маянына ар түрлүү ардагерлердин, мугалимдердин, докторлордун иши кылып, ушундай элдин муктаждыктарын өзгөчө элдин асылкы мындай катмарын, ошолордун турмуш шартын оңдосо деп тилейт элем да. Элдин ошол жаштарды колдосо, жанакындай ар түрлүү паракорчулук менен күрөшсө, зомбулук менен, зордукчулук менен күрөшсө, ушундай бир элибизге тынчтык, бейпил жашоону алып келип берсе, топуктуу жакшынакай жашоону алып келип берсе, ошондой адамга деп ойлойм да. Анткени өзү ушундай мүнөзү менен, жасаган иши менен ошол элдин тилеген тилеги мүнөзүн аткарат го деп ишенем да. Кыргыз көчү жолун улайт. Сооронбай Жээнбеков татыктуу талапкер.